Кыргыз журналистикасы ушак айың, бир тараптуулук сыяктуу кемчиликтерден куру эмес. Ал эмес буйрутма макала жазып жүргөн кесиптештерибиз жөнүндө да угуп жүрөбүз. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыз даттанууларды караган атайын комиссия бар. Курамында 13 киши иштейт. Алардын 7-си жарандык коомдун, 6 журналистиканын өкүлдөрү. Комиссияга Кыргызстандын бардык жарандары кайрылып, тигил же бул басылманын телерадионун үстүнөн же кайсыл бир журналисттин үстүнөн даттанса болот. Бир гана эреже. Даттануучу жазган арызында кайсыл бир журналисттин же медиа уюмдун этика нормаларын бузганын конкреттүү далилдер менен көрсөтүп берүүгө тийиш. Комиссия мүчөлөрү арызды карап, эгер журналист чын эле ката кетирген болсо, анда тараптарды бир столго чакырып, мунасага келтирүүгө аракет кылат. Журналистке кетирген ката кемчиликтери тууралуу эскертилип, этика кодексинин нормалары түшүндүрүлөт. Мындайча айтканда, комиссия журналисттердин кетирген кемчиликтерин сотко жеткирбей чечүүгө аракет кылат. Журналисттердин этика комиссиясына жыл сайын 10-15 арыз түшөт. Белгилей кетейин, комиссияга Кыргызстандын ар бир жараны кайрылууга акысы бар. Эгер кабарчылар журналисттердин этикалык кодекси жөнүндө жакшы кабардар болсо, анда кемчиликтерге жол коюшпайт. А сиз этикалык кодекс эрежелерин жакшы билесизби? Кодексти окуп чыгам десеңиз, анда экрандагы электрондук поштага кат жазыңыз.